Садыр Жапаров ийгилик жараткан хоккейчилерге 600 000 сомдон берип куттуктады. Садыр Жапаров хоккей боюнча улуттук курама команданын дүйнөлүк чемпионаттын 3-дивизионундагы ийгилиги менен куттуктап, сыйлык тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчысы улуттук команданын 2-дивизиондун Б тайпасына көтөрүлгөнүн белгилеп, бул ийгилик 3 жылдык талыкпас эмгектин, өжөрлүктүн жана командалык биримдиктин жемиши экенине токтолгон. Жапаров өзгөчө ийгиликтерге жетишкен оюнчуларды белгилеп өттү. Исламбек Абдыраев мыкты чабуулчу, Кузьма Терентьев мыкты коргоочу деп табылган. Ал эми команданын капитаны Мамед Сейфулов 18 шайба киргизип, мелдештин эң көп упай топтогон оюнчусу болду. 2026 София шаарында өтө турган дүйнө чемпионатында Кыргызстандын намысын коргойсуңар, артыңардан силердей болууну кыялданган миңдеген жаштарга үмүт жана үлгү болгула деп кайрылды Жапаров. Чогулушуунун соңунда президент акчалай сыйлыктарды тапшырды. 20 оюнчуга 600 000 сомдон, 3 машыктыруучуга 800 000 сомдон, 3 медицина жана техникалык кызматкерлерге 200 000 сомдон. Эске салсак, Стамбулда өткөн турнирде Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы дүйнө чемпионатынын 3-дивизионун жеңип, 2-дивизионго көтөрүлгөн. Курама команданын чабуулчусу. Урматтуу хоккейчилер, кадырлуу машыктыруучулар, жалпы эле кыргыз спортчулары, Кыргызстандын спорт тарыхында жаңы барак ачылууда. Бүгүн биз дүйнөлүк аренада дагы бир жаңы жеңишти камсыз кылган хоккей боюнча улуттук курама командабызды, өлкөбүздүн спорттогу ар намысын коргоочуларды кезектеги ийгилиги менен куттуктоо үчүн чогулуп олтурабыз. Кыргызстандын кызыл туусун бийик көкөлөткөн сыймыктан уулдарыбызды кезектеги жеңиши менен чын дилимден куттуктайм. Биз хоккейчилерибиздин мындан туура 3 жыл мурун 2022 жылы Бишкекте өткөн дүйнө чемпионатынын 4-дивизионунда 4 команданы жеңип, 1-орунду камсыз кылуу менен дүйнө чемпионатынын 3-дивизионунун Б тайпасына көтөрүлгөндө абдан кубанып, келечектен көптү сиздерден үмүттөнгөнбүз. Мынакей ошондогу үмүт тилегибиз орундалып, өткөн айда Түркиянын Стамбул шаарында өткөн хоккей боюнча дүйнө чемпионатында 3-дивизиондун А тайпасынын жеңүүчүсү болуп, тарыхта биринчи жолу 2-дивизиондун Б тайпасына көтөрүлүп олтурасыздар. Силер өз тайпаңардан Түштүк Африка, Люксембург, Босния жана Герцеговина, Түркменистан жана Туркия командаларынын бардыгын жеңип, ишенимдүү түрдө кийинки дивизионго жолдомо алып, кубанып турган кезиңиздер. Албетте мындай жетишкендиктердин артында эртеңки жеңиштерге болгон ишенимдер менен тер төккөн машыгуулар, ар тараптан колдоп коштоолор турат. Мындай ийгиликтерге жетүү үчүн биздин курама командабыз акыркы 3 жылда тыным албай эмгектенип, машыгып, алдыга койгон максаттарга жетүүдө кыйынчылыктардын баарын басып өтүп келаткандыгынан жакшы кабардармын. 2023 жылы Босния жана Герцеговина мамлекетинин Сараево шаарында өткөн дүйнө чемпионатында 3-дивизиондун Б тайпасынан биздин курама командабыз бардык 5 оюнун жеңип, дүйнө чемпионатынын 3-дивизионунун А тайпасына өттүңөр эле. Ал эми 2024 жылы Бишкек шаарында өткөн дүйнө чемпионатында 3-дивизиондун А тайпасындагы оюндарында 2-дивизионго чыгуу үчүн мүмкүнчүлүгүнө ээ болбой жеңилүү ызасында тартып калгансыңар. Бирок сынган жоксуңар, кайрадан чыйыр алып, катуу даярданып, мына быйылкы өткөн дүйнө биринчилигинде 2-дивизиондун Б тайпасына чыгып олтурасыңар, азаматтар демекчимин. Эсиңиздерде болсо, 2022 жылы дүйнө чемпионатынын 3-дивизионуна чыкканда мен силер менен жолугуп, кийинки дивизиондорго чыгууга, жеңиштерге жетүүгө ар тараптан колдоо көрсөтөм деп убада бердим эле. Силер дагы чоң жоопкерчиликти сезүү менен тыкыр даярдык көрүп, натыйжа жараттыңар. Бүгүн ошол силердин жеңишиңердин артынан берилген убаданын аркасында бул иш-чара уюштурулуп олтурат. Биз мамлекетибиздин туусун эл аралык майданда бийик көкөлөткөн эр азаматтарыбызды дайыма колдоого алып турабыз.
атын атаса құты сүйінет дейді біздің ата бабаларыбыз. Анын сыңарындай бүгүнкү салтанаттуу жолугушуубузда айрым хоккейчилерибиздин өзгөчө ийгиликтерин баса белгилеп айта кетейин. Исламбек Абдыраев Мелдештин эң мыкты чабуулчу наамына ээ болду. Кузьма Терентьев бардык өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн уюштуруучу комитетинин жана турнир төрагасынын добуш берүүсүнүн негизинде эң мыкты коргоочу деп табылды. Мамед Сайфулов команданын капитаны, Мелдеш учурунда эң көп упай топтогон оюнчу аталды. Ошондой эле дүйнө чемпионатында 18 шайба киргизүү менен Израиль спортчусунун рекордун жаңылады. Уважаемые игроки и тренерский состав национальной сборной Кыргызстана по хоккею, с великой радостью и гордостью я поздравляю вас, нашу доблестную сборную по хоккею, с блестящей победой в группе А 3-го дивизиона чемпионата мира. Благодаря вашему упорству, труду и командному духу Кыргызстан впервые в своей истории поднялся в группу Б 2-го дивизиона чемпионата мира. Этот успех не случайность, а закономерный результат многолетней работы. В 2022 году вы уверенно заняли первое место в 4-м дивизионе. В 2023 не оставили соперникам шансов в группе Б 3-го дивизиона, выиграв все 5 матчей. А в 2024 году на родной земле в Бишкеке вы проявили характер и заняли почетное 2-е место, что только укрепило вашу решимость двигаться вперед. И вот сегодня долгожданный момент. Вы не только доказали себя и всему миру, что кыргызский хоккей живет, но и показали, что он стремительно развивается и готов к новым вершинам. Мы восхищаемся вашей волей к победе, вашим единством, вашей преданностью флагу Кыргызстана. Урматтуу спортчулар, силерди алдыда мындан да чоң жетишкендиктер күтүп турат. Албетте жалпы журтубуз айрыкча күйөрмандарыңар келечекте 1-чи дивизиондогу, топ дивизиондогу оюндарыңарды көргүсү келет. Бул дагы силерге болгон чоң ишеним. Элдин үмүт тилегин актоо менен алардын чын жүрөктөн чыккан куттуктоолоруна ээ болуудан артык эч кандай сыймык жок экенин унутпагыла. 2026 жылы силер Болгариянын София шаарында өтө турган дүйнө чемпионатынын 2-чи дивизионунда Кыргызстандын намысын коргойсуңар. Мына ошондо бүткүл өлкө силерге ишеним артат, силерди колдойт, силер үчүн күйүп бышып күйөрмандык кылабыз. Ошондо да өзүңөрдүн мыктылыгыңарды көрсөтүп, жеңишке жетип, артыңардан силердей хоккейчи болом деп келаткан миңдеген уландардын бир кезде мен дагы кыргыз туусун бийик көтөрөм деген ой кыялын ишке ашырууга себепкер болушуңуздар керек. Бүгүнкү күндө хоккей оюну Кыргызстанда командалык оюндардын ичинен ийгилик жаратып, тездик менен өнүгүп келаткан мыкты оюндардын бири болуп калды. Хоккей боюнча улуттук командабыздын 2022 жылдан тарта дүйнө чемпионатына расмий катышып, кыска мөөнөттүн ичинде 4-чү дивизиондон 2-чи дивизионго көтөрүлө алгандыгынын өзү эле бул чоң жетишкендик десек болот. Мына ошондуктан спортчу катары улуу жеңиштерге жетелеген даңктуу жолдо Кыргызстандын намысы деп келаткан федерация жетекчилигине, машыктыруучулар штабына, медицина кызматкерлери менен техникалык персоналдарга баарыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Мамлекет катары спорт түрлөрүн, анын ичинде хоккейди мындан ары дагы колдоого ала беребиз. Деги эле өлкөбүздүн спорттук инфратүзүмүн модернизациялоо жана келечекте чемпиондорду чыгаруу үчүн бардык шарттарды түзүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Ошондуктан бул жолку жеңишиңер силердин келечекте спорт майданындагы чоң сапарыңардын башталышы гана болсун деп тилейли. Мен силердин ден соолугуңар чың, эркиңер бекем жана мекенчил болушуңарды каалаймын. Дүйнөлүк хоккейдин туу чокусуна жетүүдө силерди ар дайым ийгиликтер коштоп жүрө берсин, дайыма жеңишке жетишип жүрө бергиле.